Мынакей биз дагы кадр сыртында биргеликте биз дагы көнүгүүлөрү жасап алдык. Ал эми төмөндө айтып калгандай, бүгүн биздин студиябыздан биринчи коногубуз орун алган чагы баардыгыбыз кызыгып, ким болду экен десеңиздер, анда дароо тааныштырганга даярмын. Келиңиздер, ошондуктан сыналгыга жакыныраак баарыңыздарды чакырам. Бүгүнкү биздин студиябыздын төрүндө театр жана кино актрисасы баардыгыбыз сүйгөн эжекебиз Эльмира Тагайева. Саламатсызбы? Саламатчы. Кутман таңыңыз менен алгач. Чоң рахмат, кутман таңыңар менен силердин да. Күнүгө ушинтип таң эрте ойго турасызбы? Балаңызды мектепке алып барып же бүгүн ушундай болуп калдыбы биз чакырып? Жок, албетте биз таң атпай, ар дайым ушундай таңды эрте тосуп алам десем болот. Себеби дегенде өзүңөр айткандай балдар тренировкага барат, мектебине барат дегендей. Ошол себептүү биз эрте турабыз. Анан андан кийин камынып алып, баягы бүт баарын камынтып жөнөтүп коюп анан кийин биз да жумушка кетебиз да, ошол себептүү эрте турам ар дайым. Жакшы экен, анда бүгүн сиздин жумушуңарыңызга тоскоол болбоппуз, Ал эми келиңиз, чыгармачыл адам ар дайым жаңылыктарга бай болот. Азыркы тапта жашооңузда кандай жаңылыктар болуп, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, эмненин үстүндө иштеп атасыз дегендей? Жакшы, Кудайга шүгүр, албетте баягы иштеп атабыз, ден соолугубузду баягы чыңдап бир аз ошо сырколоп калыптырмын. Мен да бир аз ден соолугубузду чыңдап алып, анан жумушка киришип, эми бизде ар дайым эле жумуш үстүндөбүз. Өзүм дагы баягы билесиңер, чыгармачыл адамдар жөн отуруп калса депрессияга түшүп кетебиз. Ошон үчүн мындай тырчылап турушубуз керек. Ошон үчүн жөн отурбашыбыз керек. Анан күз, күркүрөгөн күздө билесиңер, биз сезонубузду ачып алдык. Жашынакай отпускадан келгенден кийин фестивалдар өтүп атат, Артордо фестиваль өтүп атат. Ал жака катышып атабыз. Андан тышкары ушундай эфирлерге барабыз. Тойлор деген бар. Ошол себептүү биз ушул күзүндө өтө катуу иштейбиз десем болот. Бекеринен айтылбаса керек, күз, күрөш, жаз. Жарыш деппи? Жарыш деп. Анан кийин айтып калдыңыз жаңылыктар тууралуу, анан кийин кызыңызды дагы биз бала кезинен бери экрандардан көрүп калдык, тасмаларда да катышып калган. Анан кийин бой жеткенден кийин тасмалардан көрбөй калдык да, анан кийин калоосу бар деп айтып калгансыздар да. Ошонун жөнүндө сурам келип турат, анткени мен да өзүм көрүп калгам да, бир-эки тасмалардан. Жакшы, кызым ошол буюрса көрбөй калганыңыздардын себеби ал өзүнүн профессиясы менен кетти. Ошол өзү Кеун экономический университетти бүттү эле. Анан кийин азыркы тапта KICB банкта иштеп жатат. Анан ошол себептүү баягы билесиңер, алардын жумушу өтө баягы жоопкерчиликтүү жумуш. Ошондуктан баягы кичине бошобой чарчап калып атат балам. Анан бирок айтып калат, тасмаларга сунуш түшүп калса, мама тартылсам депчи, өзүнүн немеси бар да, баягы каалоосу. Ооба дейбиз, анан азыркы тапта ошо кичине чыгармачылыктан алыстап, өзүнүн профессиясы менен иштеп атат десем болот. Жакшы экен, анан кийин азыр балдарыңыз жөнүндө сүйлөшүп баштадык, келиңиз анда улантырайлы. Анан кичинекей балдарыңыз бар, алардын мындайча айтканда чыгармачылыкка ашыгы барбы? Анан кийин анткени сиздер жолдошуңуздар экөөңүздөр тең бул тараптан, анан кийин ата-эненики балага өтө эмеспи сөзсүз түрдө? Ооба. Эми бул жерде баягы кызым тууралуу жакшы маалыматтарды билишет. Андан кийинки Барсбек уулум ошол озвучкаларга көп барат. Анан кийин ошол кинолорго тартылып, атасын ээрчип, ошо кинодо көп жүрүп атат. Барсбектин актерский баягы биз менен кошо жүрүппү же адамдын өзүнөн берилип калабы? Бул көбүрөөк ушу Барсбек жакыныраак экен да бизденчи. Мага билбейм, ушул Барсбектики көбүрөөк жагат да, мындай чын жүрөгү менен ойнойт да. Берки кичинекей болсо өзү эме бир сапар бул түшпөйт, ыйлайт деп көп кой түшпөйт бул деп алып барбай эле койгула, бул кыйнап коет деп балдарга ошентип койчумун. Анан бир жолу өзү айтты, мен ыйлабайм, мама, мен түшөм депчи. Анан ээрчитип алдым да, мейли түшсө түшсүн десем, кыл дегенди кылып, жакшы ойнойт экен, эже муну деле алып барып тарттыра бербейсизби деп өздөрү балдар сунуш кылып, анан баягы мен кичинекейде эле аны өтө аяйм да, үшүп калбасын съемочный площадкада, ачка болуп калбасын, анан күн өтүп кетпесин деп атып эле, бөпөлөп атып эле аны көп эметпей калдым. Бирок балдарым футболист. Футболго барышат.
ошол жагынан аябай өздөрүн жакшы көрсөтүп атышат. Мага ошол жагы өтө кызык болуп, ошо футболго көбүнчө көңүл бөлүп атабыз биз азыркы тапта. Ооба, мынакей өзүңүз да айтып калдыңыз да, анан кийин баары бир деле ата эненики мындай балага шык болуп өтөт экен да, анан каалоосу болуп турат экен, ошол жака дагы тартып турат экен. Анан эми мынакей сизди мындай көптөн бери мынакей ар кайсы ролдордон көрөбүз сиздичи, анан кийин актриса бир ролду ойноп койгондон кийин ошондой роль жууп калат го, анан кийин ролдорго чакырганда дагы мындай кайтып Айшанын ролун ойногон ошого жарашыктуу деп эле кете берет да, анан кийин өзгөчөлөнгөн ролду алып аткаргыңыз келди беле, мындай же сунуш берилгенде эле баардыгы эле азыркы тапта дагы окшош эле ролдор сиңирип калгандай сезилет, Ооба, деңгиси мындай да, бизде туура айттыңар, азыр деген баягы башында ролду бизге мындай сунуштап, ошо башында айткандай бир кандай десем, бир баягы менин характериме төп келбеген бир образды берип койсо, баягы актерсуң, ошону баягы өзүңдүн эмеңе салып алып ойноп образды чыгарасың да. Бирок эмнегедир жатпаган роль болуп калса, өзүңө сиңбеген, кичине кыйналып каласың да. Анан кийин ар бир актрисанын өзүнүн ампуласы бар. Мисалы үчүн мен көбүнчө лирикага балким басым жасасам, балким ошо лирический мындай бир актриса катары кабыл алып, ошончо ошол жагынан да жакшы ачып бермекмин. Бирок ушундай болуп калды. Эми бизде дагы мындай да, сунуш түшкөндөн кийин ролдорду баягы карап, кандай десем, карайсың албетте, бирок роль тандап ойногон актерлордон эмесмин менчи. Мисалы сунуш түшсө, ошону дареметимдин өзүмдүн деңгээлим жетишинче баягы ойноп бергенге аракет кылам, ачып бергенге. Анан бирок албетте эгерде мен каалаган образдар толтура. Мен балким жакшы образдарды, чоң мындай жакшы образдарды берсе, балким жакшы кылып ачып бермекмин деп ойлоп калган жактарым бар да, көпчү. Анан эми Кудайга шүгүр, баягы аны деле эме кылбайлы, баягы эми албетте кандай беришсе ошондо ойноп жүрөбүз десем болот да. Жакшы, анан кийин айтып калдыңыз, мен дагы каалаган, ойногум келген дагы ролдор бар деп. Анан кийин өзүңүз эгерде кыялыңыз буйруса, иш жүзүнө ашса, кайсы ролго мынакей аткаргыңыз келет да, мындайча айтканда? Эми мен азыркы тапта биз эми азырчы мындай болуп калдык да. Биздин менталитет кыргыздарда ушундай да, сен 30тан ашкандан кийин эле, уже 40ка бараткандан кийин эле сен уже эне болуп ойноп каласың да. Жолук салынып эле ошо балаңды эметип эле страдать этип эле балаң менен эле эне болуп. Чет мамлекеттердикин билесиңер, көбүнчө алар мелодрама, көбүнчө алар жанагындай эмеге басым жасап ойношот да. Мен түшүнө албайм да, эми айтып атпаймынбы, ошо жеңе болуп эле, эне болуп эле ойноп калдык го эми биздин эмеге караганда. Анан кийин сиздин ролдордон айтып калдыңыз, лирика жаатына басым жасайм депчи. Анан кийин ошолорду чындыгында мынакей майын жеткирип аткарасыз да, мындай чын эле ыйласаңыз сиз менен кошулуп ыйлап, күлсөңүз сиз менен бактылуу. Анткени азыркы тапта чындыгында эле экран аркылуу өзүнүн эмоцияларын мындай бере албаган дагы актерлор көп да. Анан кийин азыркы тапта мынакей сиздин жолуңузду өтүп, басып келген жолуңузду жолдоп, сиздин кесиңизди аркалайм деген жаш таланттарга эмнени мындайча айтканда кеңеш берет элеңиз да. Анткени көбүнчө ролго кире албай калышат, аракет кылышат, бирок мындай эмоцияларды бере албай калат да. Ал эми эмоцияларсыз, мен ойлойм, тасма бул мындай тасмага жатпай калат. Ооба, бул жерде эмне деп айтам? Мен только окуш керек деп айтам. Бир гана бул школа керек да. Мындай да, баягы ар бир нерсеге билим керек да. Билимсиз өсө албайт алчы. Ушул биз дагы ушул атайын ушул актер болобуз деп ошончо жыл билим алганбыз да. Бекеринен 7 жылдай биз окуган жокпуз. Ошол бекеринен билим алган жокпуз. Ошончо билим сөзсүз керек. Билими жок үчүн жанагындайлар болуп калып атат. Айтып атасыз, эмоциясын бере албай калат. Албетте, анткени школасы жок. Ошол жерде ал жерде үйрөтөт да мастерлер. Ошол үчүн атайын актерский мастерствону үйрөнөбүз.
речьтерибиз ошого туура келсин, үнүбүздү баягы коебуз, баягы голосту дагы. Мисалы, анын баарына эбигейсиз зор эмгек керек да. Билим керек. Билимден тышкары албетте бир талант болуш керек да. Кудайдан берилген бир талант болуш керек. Анан ошол талантты жөндөп жолго салыш үчүн билим керек. Кудайдан берген талантың жок болсо да кечке эле окуй берсең деле чыкпайт ал дагычы. Ал нерсеси да бар да. Анан кандайдыр бир берип койгон экен талант. Ошону баягы алар жөн гана андай кылба, мындай кыл деп ошол жөнгө салып коюшат да. Окуп, ошон себептүү эки жактан тең анан сөз билим керек демекчимин. Мисалы үчүн азыр ошо айтып аткандарыбыз, мен өткөндө да интервьюда айткам, айтып эле келатам. Билими жоктор чыгып алып ойногондун кесепетинен кичине кинонун деңгээли ушундайга түшүп баратат. Өзүңүздөр байкагандай. Муну коомчулук баары эле билип калды. Анан эми билбейм, анын ичинде билим керек турбайбы деп бир-эки фильмге тартылып окуган балдарды да көрүп калгам. Азаматтар, алар дагы билип атат демек. Анан өздөрү да айтып калышты, ошо баягы профессионалдар менен иштеген башкача турбайбы? Съемочный площадкада биз алар менен кыйналбай турбайбызбы? Силер менен иштеген кандай жыргал, бир дубль менен эле бүтүп калабыз. Өздөрү жыргап калышат. Анан аны ким кой деп атат? Чакырсын профессионалдарды. Турат, окудук, Кудайга шүгүр, билимибизди алдык, биз даяр турабыз, бизге роль берсе иштейбиз деп эле турабыз биз бир гана. Ошол. Ал эми айтып калдыңызда, билим алыш керек, жана билим алыш керек. Анан кийин бул жаатта мынакей ошончо жыл окудум дедиңиз, билимиңизди берип жаш мынакей муундарга мындай кыялданасызбы? Ошо сиздин билимиңизди дагы алса деп, алса, үйрөнсө деп. Ооба, мага да көп сунуштар түшкөн, ошол эле биздин университетке сунуш түшкөн. Ал кездерде балам жаш болуп калып, кичине отказ берип калган учурларым болгон да. Анан кийин баягы илинбей калып эле кийин антминтип жүрүп калдым. Анан мен ойлоп калам, ошо Кудай буйруса, албетте Чыңгыз Байкеңерди жакшы билесиңер, үнү аябай жакшы. Чыңгыздан суранып, өзүнчө келип билим алгандар бар, өзүнчө атайын частный эме кылып. Андайларды иштеп жүрөбүз. Андан тышкары мектепке сабак берем мен. Ошол драм кружогубуз бар. 91-чи гимназияда сабак берип атабыз азырынча. Чыңгыз болсо 84-тө, 82-де жыл көп мектепте иштейт. Чыңгызда аябай чакыруулар көп. Анан балдар менен иштегендин өзүчү баягы мектептин балдары менен, мектеп курагындагы балдар менен иштегендечи, алар болгон ичинде эмеси жок, болгонун айтат да. Мага мектептеги балдар менен кантип иштейт мугалимдер деп ойлочумун. Көрсө алардан жакшы нерселерди алат экенсиң. Барып сабак бергенде мен ошолордун ар бир кыялын угуп, сен айтчы деп эле ошолору менен жыргап эле, кыялданып эле, алар менен мындай тескерисинче алар менен сүйлөшүп, аларга сабак өтө мага жагып калды. Анан кийин ойлочумун, ушу балдарга сабак бере албайт болушум керек, кичине чыдабайт болушум керек депчи. Жок, алардын да өспүрүм балдардын дагы бир өзүнчө бир ошолордон да көп нерсени алат экенсиң да, баягы өзүңдүн чыгармачылыгыңа багаж болот да. То есть ал бир кыздын характери бар, бир баланын характери бар, алардын эмелеринен алып өзүңө да багаж болот, өзүң дагы көп нерсени ошолордон алат экенсиң. Анан карап туруп жакшы экен сабак берген деп ойлоп калдым да. Анан кийин айтып калдыңыз жолдошу менен депчи, анан кийин сиздин мындайки мен эле эмес, кыргыз эл журту билди кандай мындай кыйын айым экениңизди күчтүү. Мындай чындыгында эле суктандым да, мынакей кандай мындай айткан сөзүм өтө бийик болбосо дагы чындыгында эле мынакей ар бир эле айым сиздей кадам жасабайт, сиздей эрк, сиздей күчтүү боло албайт да. Чындыгында эле сиз азамат экениңизди дагы бир жолу мындай айткым келип турат да. Анан кийин азыркы тапта Чыңгыз Байке эмне менен алектенип жатат мектептен сырткары деп. Азыркы тапта ошо бир аз ошо чыгып келгенден кийин аябай кыйналып ооруп калды да. Анан баарыбыз эле ооруп калыптырбыз. Анан ушу канча ай болуп калды, ушу дарыланып эле, анан кийин эми араң өзүнө келип, иштеп, фестивалдарга чоң ролдорду ойноп, Кудайга шүгүр жумушунан жакшы ийгиликтерге жетишип, дагы да болсо ошо Чыңгыз чыгып келгенден кийин бир чоң жакшы спектакль ойноп, гран-при алышты. Мында Чыңгыздын салымы өтө чоң, анда дагы. Бул жерден мен айтат элем, баягы
адамчы атаң көрүү ошон үчүн пендесиң деп айтат да. Адам бир нерсени тез унутага түшөбүз да. Ошол кездерде мисалы кыйналган ар бир күнүмдү мен баягы эстеп бегенге аракет кылсам дагы баары жүрөгүңдө калган эстейсиң. Бирок ошо күндөрдү мындай унута түшөсүң да кайрачы баягы бут менен күнүмдүк жашоо менен алып бурушуп атып, алып бурушуп атып унутуп калып анан ошого келгенде баягы Кудайга шүгүр өтүп кеттик ошол күндөн. Ана мен азыр өзүм ойлойм да, мен ушинтип интервью берип жүрүптүрмүн, ошондо сүйлөп атыптырмын, ошондо баягы бүт ордуна коюп чуркап жүрүптүрмүн. Анан ойлоп коем, ошонун баарын кантип кыла бергем депчи. Мага бир кандайдыр бир Алладан бир күч кубат берилди. Мен чуркабасам болбойт деп белимди бекем бууп көрсө ойлодум мен. Биз адамдын башына ушундай иш түшкөндөчү экинчи, үчүнчү дыханиялар ачылып баягы адам өзүнөн өзү эрктүү болуп, өзүнөн өзү күчтүү болуп калат экен. Мен жыгылбашым керек, мен деп баягы өзүңдү монтип кармап чыйралып жүрө берет экенсиң, анан дах этип өзүң таштайт экенсиң баары бүткөндөнчү. Мындай мага эле эмес, Кудай сактасын, эч ким башына келбей эле койсун. Мындай нерсе адамга келгенде адам өзүнөн өзү чыйралып, өзүнөн өзү баягы кой деп баягы өзүн кармап калат экен. Бул бардык эле кишилерге келчү нерсе го деп ойлойм да. Ал эми келиңиз, мынакей өттү буюрса эми жакшы күндөр гана Кудайга шүгүр, жакшы күндөр келди. Ал эми биз дагы сиздин музыкага жакын экениңизди билебиз, ырдап калганыңызды билебиз. Андан кийин айтыңыз, ырдаганыңыз чын эле сонунда музыканттай эле билим алгандай эле ырдап атасыз да, анан кийин билим алдыңыз беле деп сурагым келип турат. Эми бул ыр мен үчүн баягы хобби катары, бул ырды мындай да, актер болгондон кийин ырдаш керек, актер болгондон кийин бийлеш керек. Булардын баары чогуу жүрөт. Балким бир бийчинин образын жаратып калсаңчы, анда бийлөөгө туура келет да. Сен ордуңа башка бирөө келип буту колун берип бийлебейт. Ал үчүн бизге танец деген сабак кирет, вокал деген сабак кирет. Бизде да вокал алабыз. Бирок баягы вокалисттердей болуп, ырчылардай болуп, ошого басым жазабайбыз. Үстүртөдөн өтүп кетебиз. А көбүнчө биздики актерский мастерствого басым жасайбыз. Бирок биздин сабактардын арасында вокал бар. Анан кийин үн да керек да. Ырчынын ролун ойноп каласың. Макул эми ырчындыкы жеңил багы жаздырып, антип эметсең болот. Анан бул жерде пластика бар керек. Актер болгондон кийин 4 тарабың төп келип турса, аябай жакшы да. Анда мынасага сонун болот да. Анан албетте болот бизде дагы кичине эме жагынан кыйналып калган убагың болот. Эми бийчи болбогондон кийин, балерина болбогондон кийин. Бирок не обязательно бутуңду течакка чейин чоюп бийлеп эмес, ошол походкаларыңды жакшы кылыш үчүн бий абдан керек да. Моюңду койкойтуп басып, баягы кычырап мынтип турганыңа керек. Үстүртөн үйрөнүп. Үстүртөдөн үйрөнүп өтүп кеткенбиз баарын тең үстүртөдөн. Ошол кезде эле бийге жакын кыздар бар болчу, ырга жакын кыздар бар болчу. Анан кийин мен өзүм азыр ыр жөнүндө айтып калдыңыздар. Биз баягы туугандар арасында, ана мектепте жүргөндө бакыр-өкүр ырдап эле жүрө берчүбүз. Толуктар өзү эле деңгиси баягы кыйкырып эле деп эле ырдап эле жүрө бересиң да, үнүңдү деле коюлган эмес. Кудай берген эле бир үнүң менен эле кыйкырып ырдай бересиң. Аны туура ырдап атасыңбы, туура эмес. Анан кийин келгенден кийин баягы вокал сабагына киргенден кийин келсем, оозуңду ач, ана мен дегендерин баарын үйрөтүп калды. Раматылык Эрмек Мойдунов агайым берип калды эле. Жакшы көрчү мени, жакшы. Сенде бир эме деп айтчы да, сенде бир өзүнчө бир тамагыңда бир көмөкөйүңдө дейт да, көмөкөйүңдө өзүнчө бир назик бир голос бар. Элмира деп ошентип айтчы да. Ошол экине мындай кысып ырдайсың да, кысып. Ач үнүңдү, ач, ошону чыгар деп ошентчи да. Жакшы немелер сабак алып калдык. Анан ошондон кийин эле ырдап, мурда эле айтып атпаймынбы, ырга жакын болчу. Анан туугандар арасында отурганда ырдай берем да мен. Туугандардын арасында аябай ырчы болуп ырдай берем. Анан ошентип атып анан кийин ырга эметип кетип анан ырдабай жүрчүмүн. Анан кийин жакшылыктарда баягы биз кыяк менен, биз аккордеон менен, анан кийин баягы чертип берген менен эле ырдайбыз да. Мындай живой элечи. Анан ошентип ырдап жүрүп эле анан кийин карасам
бу дагы баягы өзүмдүн эмем кошумча каражатыбыз үй бүлөлүк тойлорго чыгып ырдап антип баары эле тойго чыгат азыр ырчынын баары. Анан тамада болушат дегендей, чыңгыз да канча жылдан бери тамада болуп жакшылыктарды алып барып жүрөт. Анан жанына айттым эме деп, мен тиги алып албайсыңбы, сунуш киргиздим өзүм. Мен да ырдайынчы. Чаржар бар экен, кыз узатат экенбиз. Мунун баары актерскийге алып келгенде бизден делечи мына салт, мунун баарычы каада салт, өзүнчө бир нерсе кылып алып жашынакай театральный бир нерсени жазып алып, умай эне болуп, ошентип алып ана бир нерсени тойго карата жазып алып эле анан ошо менен иштеп калдык. Анан ошондон ырдап калып анан ошо көпчүлүк көрүп калды окшойт да, ошол себептен айтышат. Анан кийин бекеринен айтылбаса керек, таланттуу адам баардык жерден таланттуу деп. Элмира эжем, таң эрте убактыңызды келип бөлүп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан кийин убакыт деген учкан кыш экен, мынакей билинбей өтүп кетти. Жакшы. Чоң рахмат. Албетте биринчиден ушул 7 каналдын жалпы жамаатына ыраазычылык билдирем. Таң эрте ушул ишиңиздерде ийгилик болсун, күнүңөр көңүлдүү улансын демекчимин. Анан жалпы ушуреки биздин кыргыз элиме салам жолдойм. Ден соолукта болуңуздар, оорубайлы, өзүңүздөрдү жакшы караңыздар. Азыр кичине аба ырайы алмашып, бир аз сыркоо, грипп деген нерсе көп болуп атат, састымоо. Ошондон алыс болуңуздар демекчимин. Анан ар дайым таң эртечи адам турганда ошо бир сыйра өзүнө кандай маанайда ойгонуп, кандай маанайда иш баштаса, ошондой маанайда өтөт дегенге абдан ишенем. Ошон үчүн күнүңүздөр көңүлдүү, жакшы улансын демекчимин.